Туғандар, мындан 1-2 күн мурун өзгөндөн бир акебиз кайрылды эле да. Мен Исмаилов Курманбек, Жаңы Дыйкан айылынан болом. Кыржоондун Бөкөй деген жеринен жылкы жоголгон. Үйүрү менен жалпы 22 баш, айгыры да кошо 5 б. Сол жамбашында М тамгасы бар дейт. 6 б'де сол далинде С тамгасы бар. 5 келте тай, 5 кулун, 1 күрөң кашка айгыры менен дейт. Азыр мен видеолорун кошуп өтөйүн. Эми көптөн бери жок экен да бул, таппай атыптыр. Ошол мага жөнөткөн видеолорун кошо ушул видеого чыгарамын. Эгер кимде-ким көргөн болсо, билген болсо, бир жерде жүргөн маалыматы болсо, ээсинин номерин да коюп коем. Ушуга чалып койсоңор туугандар, сүйүнчүсү да бар дейт. Издебеген жери калбаптыр да. Азыр жанагы го, именно бени сураштырсаң таппайсың. Жанагы бизде түшүнүк бар да, кар жаганда билинет дегенчи. Мен өзүмдө деле бир бээм жок. Аны дагы кошуп кое берем. Мен өзүм бээми сүрөтүн. Ошону дагы көргөндөр болсо, ургач кулуну бар. Сүйүнчүсү бар, мен дагы сүйүнчүсүн берем. Каерде жүргөнүн, мындай же бирөөнүн бээсине кошулуп калганбы, может ал деле кимдики деп таппай жүргөндүр. Ошол туугандар, анан Нокенде 5 жыгаш деген айылда бирөө бир 5 дагы бээ камаптыр да, 5 күн болду дейт. Пиязга түшкөн болчу, эси чыкпай атат дейт. Мына. Кыскасы ушу көргөн билгендер туугандар сөз жардам кылып койгула. Үйүрү менен жок экен бунуку. Өзгөн тарапта. Түшүнүктүү эле болду окшойт, Жок дегенде лайк басып, видеону таратканы жардам бергиле. Ассаламу алейкум, рахматуллаху ва баракатуху.